Assalamu alaikum tuğanlar, bilesizler Aymerim kızımızga 90 milyon çoğulup 80 milyon işe kaldı. Koldoп koyuңуздар, бардыңыздардан үмүт кылып бул эжебиз күтүп атат, жалгыз эне экен. Assalamu alaikum, математиктер. Поддержка сурайбыз, күч билимдикте колдоп койлорубуз карындашыбыздар. Assalamu alaikum, бүтүндөй кыргыз элим. Эгерде сиздер которо албасаңыздар да ушул видеону WhatsApp группаларга, Instagram кай жактарга мүмкүнчүлүк болсо ошол жактарга таратканга жардам берип коюңуздар. Алла разы болсун. Assalamu alaikum dostlar. Bugün Bayköz менен жолугуп атабыз. Assalamu alaikum көрүшкөнү. Баарыбыз билген Аймерим карындашыбыздын бул байкеси Луиза эжебиздин эңиси экен. Азыр бизделе бираз ыксан кылып колубуздан келген жардамыбыз бердик эле негизиненчи. Бул бирок жардам бердик дегенде негизинен айтат го, инсан үч түрлүү болот экен. Алымдарыбыз айтат го, биринчи түрү ал сараң инсан болот экен да. Экинчиси ал жөнөкөй инсан болот экен, үчүнчүсү берешен инсан болот экен. Кимде ким өзүнө буйрулган зекетин бере турган болсо, ал жөнөкөй инсандын катарына кирет экен. Эгерде кимде ким өзүнө буйрулган зекети барго, мисалы баарыбыз иштеп атабыз, зекетинен сырткары көбүрөөк акча бере турган болсо, ошол адам берешен инсан болот экен да достор. Биз деле бүгүн кыйын болуп кеткенибизден, берешен болуп кеткенибизден келген жокпуз негизичи. Биз эле жок дегенде сараң болбойлу деп ошол жөнөкөй адамдар катарына кирели деп милдетибиз аткарганы келдик. 170 миллион керек экен негизиненчи. Баарыбыз аракет кылып атабыз туугандар, билесиздер. Сиздердин жардамыңыздар менен азыр 91 миллион топтолуп, дагы 79 миллион калыптыр, 79. 1 миллион адам айтат го, 79 сомдон берсе, ушул сбор жабылат экен да негизиненчи. Албетте бирөөбүз 1 сом, 10 сом, 100 сом, 1000 сом ар түрдүү бериши мүмкүн, бирок мен айтайын дегеним, бизди көргөн менин досторум бар, тааныштарым бар, бизнесмен, ишкер досторубуз бар да. Ошолорго деле бул рия болбосун негизиненчи, ошолорго бир аз болсо дагы таасир болсо, ошол досторум дагы зекеттерин берет негизиненчи. Ошолорго дагы мен сунуштайт элем досторум. Атайын ошо Байкөзгө жолукканы келдик. Достор, колдон келишинче ар бирибиз бир аз болсо дагы колубуз менен жардам бергенге аракет кылайлы. Ассаламу алейкум.